20-жылдын башындагы кыргыз интеллигенциясынын сап башында турган билим берүү, илим, журналистика, тарых, адабият, маданият жана ошондой эле кыргыз мамлекет катары түптөлүүсүнө да зор салым кошкон Ишеналы Арабаевдин бүгүн 140 жылдыгын баягы мамлекеттик деңгээлде белгилөө башталды. Биз Ишеналы Арабаевдин ушул кыргыз мамлекетине баягы сиңирген эмгеги, билим берүү тармагына кылган кызматы баарын чагылдыруу максатында 5 томдук чыккан эле. Ошол 5 томдуктун бүгүн бет ачары болуп атат. Жана ошондой эле Ишеналы Арабаевдин дагы ушул баягы биздин мамлекет үчүн кылып кеткен кызматын толугу менен чагылдыруу максатында даректүү атайын тасма тартылган. Бул режиссер Бекболот Айдаралиев, Төлөмөш Океев атындагы улуттук киностудия тарабынан тартылган. Ал эми негизги баягы башкы каарман Ишеналы Арабаевдин ролун аткарган Улан Карипбеков. Мен ойлойм, бул тасмадагы өтө жакшы тартылган, максатына жеткен. Азыр дагы көрүүчүлөр көрүп өзүнүн баасын беришет болуш керек. Жана ошондой эле биздин ушул Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине дагы ушул мамлекетте өтүлгөн иш-чаралардан кийин сунуштар келип жатат. Алардын бирден бир сунушу бул биздин борбор шаарыбыздагы башкы көчө же болбосо Ишеналы Арабаев университети жайгашкан Киев көчөсүн ушу Ишеналы Арабаевдин атын берүү жөнүндө бул бир. Анан экинчиси ушул Ишеналы Арабаев жөнүндө дагы көркөм тасма тартсаңыздар деген сунуш келип жатат. Жана ошондой эле Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында дагы азыр ушул маалда спектаклдин сценарийи иштелип атат. Мен ойлойм, ушу жакын арада дагы ушул спектаклди дагы биз ушу бүгүнкүдөй презентация кылабыз деген ишеничтемин. Дагы көптөгөн иш-чаралар болуп атат. 2 күн болот. 21 декабрда мына бүгүн ушул 5 томдуктун бет ачары жана ошондой эле даректүү тасманын бет ачары. Биринчиден ушул биз баарыбызга белгилүү, биз Арабаевди бүгүнкү чейин агартуучу деп билип келип атпайбызбы. Ушул 20-жылдан 22-жылга чейин Жети Суу облусунда иштеп туруп, ушу Жети Суу облустук коммуналдык чарба мекемесинин башчысы, кооперативдер союзунун башчысы, жарчылар уюмунун башчысы жана бир нече кесиптин редактору болуп атат. Бул деген укмуш табылга, бул деген укмуш басып өткөн жолу мурда белгисиз болчу. Мурда белгисиз болчу. Ушул kesке чейин эч ким аны окуган да эмес, эч ким көргөн да эмес бул маалыматтардын бардыгы. Биз Арабаев менен эле бул kesке чейин бир тар чөйрөдөгү маалымат менен камсыз болуп жатканбыз. Бул маалыматтарда азыр мына 5 томдукта 5-томдугундагы маалыматтарда кенен кабарлар болосуздар. Дагы да чоң табылгалар болуп атат. Аны кийин күбө болосуздар биз.